Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Назарыңыздарда Фарида Үсөнбаева эжекебиздин Майтарылбаган эрк аттуу чыгармасы. Окуган Чолпон Качкынбек кызы. Майтарылбаган эрк. Айыл четиндеги мүрзөнүн чөбүн оруп, тазалап жүргөн Абдыбекти көргөндөр өзүнө угузуп да, угузбай да мыскылдап, кээ бири боору оруп, аяпта өтүп жатышты. Дагы бирөөсү: "Тынччылыкпы, же досуңдан кечирим сурап койгону келген окшойсуң?" деп өзүн акылдуу сезип, атын чаап өтүп кетти. Көңүл сыртында калып кеткен жайды иретке келтирип койсомбу деп, куураган чөптөрдөн тазалап жатып, "Эх, пендебиз да" деп күрсүнүп алган эле болбосо, алардын сөзүнө көңүл деле бурбады. Ал гана эмес, өзүн ушул жерде жаткан маркумдардын катарында жатып, чыныгы жашоодо жүргөндөй сезип алды. Күнөөкөр пенделерим, мен күнөөмдү көтөрө бербегилечи. Кана, кимиң бар, мен таптазамын деген. Мен ак жерден күйүп, түрмөдө отуруп келдим. Араңарда кылмышты жасап коюп, аппак болуп, бетиң жылтырап жүргөнүң толтура. Ар кимибиз өзүбүздүн изибизди бир карап, сөзүбүздү бир талдап алсак жакшы болмок. Сын айтканда, бирөөнү күнөөлөгөндө, чыккан тилибиз күндө эле сайрап, мыскылдап күлгөн күлкүбүз дайым эле оголоп чыга бербесин ойлоп койсок, ашыкча болбойт эле, деп кыйкыргысы келди. Кайра ойлонуп: "Кереги жок. Мен айткандан бирдеме өзгөрмөк беле. Андан көрө ушул жер алдында жаткандар менен сүйлөшкөн тынч эмеспи?" деп бейит башындагы өсүп турган арчанын көлөкөсүнө отура кетти. Маңдайындагы аркы көчөдөгү эгин десе жанын берген дыйкан тууганынын аты жазылган жазууну көрүп, багыштап Куран окуду. Абакта жатканда өтүп кеткенин уккан эле. "Эмне деген мээнетке чадам элеңиз. Балдардын баарын окутуп, үйлөп, жайлап, бирок бир да жолу үстүңүздү жаңыртып кийим кийбедиңиз. Боз костюм менен эле тойго да, талаага да кете берчү элеңиз. Айтып калышчу. Балдарыңыз той кылып, жаңы кийим кийгизип алып баралы дешсе, кийимди ыргытып, кетмеңин көтөрүп, талаага кетип калып, буудайга бекинип алган экенсиз. Артыңыздан барып таппай келишкен тура. Анан ачууңуз келсе, колуңузда эмне болсо, ошону менен атып урганыңызга далай эле күбө болдум. Кошунаңыз менен суу талашып, кетме менен башына чаап жиберсеңиз, жаза тийип, бирок сотко берип койгонун айтып жүрдүңүз эле. Туугандар ортого түшүп, аксакал кечирим сурап эле коюңуз, балдарыңыз дар-дармегине деп акча бериптир, аз күндө айыгып кетет, жарашып алыңыздар десе, түк көнбөй койгон экенсиз. Мен кечирим сурабайм. Мен буруп келген сууну огородуна киргизип, кенебей туруп алган үчүн чапканмын. Өзүндө күнөө. Андан көрө соттолуп кете бергенин жакшы, деп кошунаңыз кечирим суратам деп көгөрүп туруп алган дешет. Балдарыңыздар ишти жаптырышты өңдөнөт. Канча акча сураса аянбай беришиптир. Бирок экөөңүздөрдү саламга келбей өттү дешти эле, деп жатып, жанаша турган жай ошол кошунасы экенин көрүп, жакасын кармады. Тобо, бул жакта да кошуна болгон экенсиздер. Көчөдө жолугуп калсаңар, тескери карап өтчү жагдай бул жакта болбой калган чыгар. Эми кеч болсо да кечириңиздер. Тирүүлүктө пендечилик деген оору менен ооруп жүрө берет экенбиз, деп көзүнө жаш алды. Бүгүн бүтүрүп койбосом болбойт. Башка дүйнө менен жашап калдым окшойт, деп баратып, кайра отуруп калды. Топурагына чөп чыга элек, үстүнө эч белги коюлбаган, жакында өтүп кеткен Бааргүл эненин жай экенин билип турду. Көз алдына уулун күткөн, сагынычка толгон, нуру өчкөн аянычтуу элеси тартылып туруп алды. Курган эне,
баласы бар туруп, баласынын жакшы сөзүн, келиндин ысык чайын иче албай арманда кете берди. Түндүр окумда айнек чертилди. Абдыбек чочуп ойгонуп, Бааргүл эненин үнүн угуп, таң кала шашып чыкты. Тынч элеспи деп айтканга үлгүрө электе саламдын ордуна суроо узаткан апаны тиктеп туруп калды. Абды, кагылайын, балама чалып берчи. Бүгүн сизге келин алып келем деп достору менен кеткен боюнча дайыны жок, тынч бекен сурачы. Ой, уктай бербейсизби? Жаштар бир жерде жүрүшкөндүр да. Чалса чакыруу кетип жатат. Жооп жок. Эне төгүлүп кетчүдөй болуп, Абдынын телефонунан көзүн албайт. Сиз үйүңүзгө барып туруң, кокус келин келип калса, балаңыз сизди таппай издеп жүрбөсүн. А мен дагы чалып бир жообун жеткирем. Ооба, мен бул жакта баламды издесем, балам мени издеп калбасын, кеттим. Сен кайра чалып билип бер, садагың болоюн, деп чалынып кеткенине карабай чуркап жөнөдү. Бир окумда жанагы номер чалып калды. Сагын, апаң сенден кыжаалат болуп сурады эле, ошого чалган болчумун. Жарыктык десе, уктай бербейби? Эмне, мен ала кача турган кыздар көчөдө жүрөт бекен. Алып келем десем, ээрчи койчудай болуп. Бүгүн жол болгон жок. Башка жака кетип калгам достор менен, деп телефонун өчүрүп койду. Бир аз тили да булдурайт, эпке келбей. Курган эне, өзүнчө эле чачылып жүрөт, абаласы майрамдап алганын кара, деп сүйлөнүп алды. Санаасы тынчыбай, баласынын кабарын айтып койгону келсе, бир ордунда тура албай басып жүрүптүр. Кабарын биле алдыңбы, кагылайын, деп чүңүрөйгөн көздөрү менен үмүттүү карап турат. Ооба, кыжаалат болбоңуз. Убада кылган кыз чыкпай калыптыр. Бүгүн эс ала бериңиз, балаңыз өзү да келип калар. Тынч болсо эле болду. Келин келип калса таппай калбайын деп жоолукту койнума салып алдым элем. Жаш өткөн сайын койгонумду таппай эле басып жүрөм. Келиндүү болсом чайын ичип төрдө эле отурат элем, деп аппак жоолукту аяр кармап үйүнө кирип кетти. Келиндүү кылам деген баласы 3 күн күттүрүп сүйлөшкөн кызын алып келди. Бааргүл апа сүйүнүп да ыйлап да жүрөт. Ары өткөн, бери өткөндү үйүнө чайга чакырып. Ошол күттүрүп келген келини Бааргүл күткөн үмүттүн четинде актабады. Мүмкүн мамилеси келишпеди, өңдөнөт, эч кимге айтпай дебей кетип калганын, айылдагы акыркы жаңылыктар деген атка конгон кемпирден уккан жайы бар. Аялы кетип калганына намыстанган Сагын да чыгып кеткен боюнча үйүнө кайрылып келбеди. Бааргүл эне өмүрү өткөнчө күттү. Үйүнөн алыс кете албайт. Балам келип калса, мени издеп калбасын дейт. Келинге деген жоолугун катып жүргөн эненин колунда дайыма баласынын баш кийими жүргөнүн айтып калышчу. Колуна кармап алып, жыттап, ыйлап алаарын көрүп жүрүшкөн менен сооротуга сөз табыша албай калышчу. Эси жок баласын күнөөлөгөндөн башка арга жок эле. Эне, маңдайга жазган ушул экен. Кудайым сизге бейишинен орун берсин. Сиз экөөбүз күтүү менен жашадык. Мени сиз аяп жүрдүңүз. Аялым мени күнөөлөп, мен келгенче баарын таштап, баламды алып кетип калыптыр. Жагдайымды түшүндүрүп, чындыкты айтып, жок дегенде сен түшүнсөң боло деп барсам, сөзүмдү уккан жок. Баламды көрсөтпөдү. Эми анкы деле туура. Түрмөдөн чыккан адам менен кантип жашамак эле. Болгондо да адам өлтүргөн. Сизге далай жолу айттым окшойт. Менин күнөөм жок экен. Жок жерден башыма балээ келгенин өзүм деле билбей калдым. Казыбек жолдо турганын көрүп, машинаны токтотуп ала кеткен элем. Машинада баратып көп деле сүйлөшпөдүк. Ал мен жеттим досум, түшүп калайын ушул жерде, деп жолдо түшүп калган. Бирөөдө акчасы бар экенин айтып.
Жумушумду бүтүрүп 1 саатка жетпеген убакыт өттү окшойт. Кайтып келе жатсам, баягы досум түшүп калган жеринде бети башы канжалап, жолдо сулап жатат. Аз убакыттын ичинде ушул окуя болуп кеткенине таң калып, жөлөп таяп, арткы орундукка жаткырып, ооруканага алып бардым. Жетип жетпей, дароо эле үзүлүп кете берди. Үйүнө дароо эле кабар бердим. Кайгырып жүрүп, үстүндөгү кийимди да карабаптырмын. Башын жөлөп баратканда, жаратынан чыккан кийимге тийип калган экен. Милиция келип, мени суракка алып кетти. Ошол кийим менен. Казыбекти өлтүргөн мен болуп калдым. Далил даяр. Эрте менен жолдон мен алып кеткенмин. Кийимимдеги кан да досумдук. Өлтүрүп алып, ооруканага жеткирген да мен болуп жатпаймынбы? Үйүнө бирөөдө акчам бар эле сурап келейин деп чыккан экен. Ошо күнөөлүү болуп, жок жерден отуруп келдим. Келсем, баары менден алыс качат. Сүйлөшкөндөн айбыгышат. Жалгыз жашоого да көнүп бүттүм. Сиз гана арманымды укчу элеңиз, мүмкүн жөн эле аяп турсаңыз керек эле. Апаң менен көп бирге жүрдүм эле, сенин күйүтүңдөн кете берди деп ыйласаңыз, мен да сизди аяп, көрүнбөй ыйлап алчумун. Ушинтип сүйлөшүп отуруп, бир аз жеңилдеп алган Абдыбек досунун эскирген эстелигин көрүп, андан бетер өксүп ыйлап алды. Казыбек досум, менин күнөөлүү эмескенимди сен билесиң, Кудай билет. Анан ким сени сабаган болсо, ошол адам билет. Абийири соттоп жаткандыр, өзүнөн өзү чүнчүп. Эркиндикте жүргөнү менен жан дүйнөсү өмүр өткөнчө түрмөдө да албай куштун. Эми байкуш дебегенде башка кантип атамак элем? Кудай алдына барганда тирүү кезинде качкандай кача албайт эмеспи? Маңдайга сага өлүм жазылып, мага түрмөдө отуруп насип кылып, экөөбүздү жолуктуруп койгон турбайбы? Бир жыл мурун өтүп кеткен Бектурдун бейитин көрүп Куран окуду. Кандай сонун адам элеңиз, келишкен келбетиңиз, сыпайы мүнөзүңүз эле эсимде калыптыр. Баса, сиз жөнүндө да укканымды эстеп ыйлаганмын. Жеңем өтүп кетип, 2 балаңыз менен калганыңызда бир тууган эжеңиз экөөнү алып калып, сизди Россияга барып, иштеп келгенге жөнөтмөк болот. Жөнөөргө 2 күн калганда, ошол жака үйрөнсүн деп таштап келген экенсиз балдарыңызды. Кете турган күнү коштошуп койгону баргансыз го. Булгап алган кийимин башына чапкыла уруп, чечип жаткан эжеңиз сизди байкабай калганго же ачууга алдырганбы, түртүп жибергенде, балаңыз цементке жыгылып аталап ыйлаптыр. Чуркап жетип көтөргөн бойдон чоң уулуңузду жетелеп үйүңүзгө келе берген экенсиз. Билеттин күйдү, илешпей кете бер учуп, бала ушинтип эле чоңоет деп эжеңиз келсе, билет күйсө күйө берсин, менин жүрөгүм өрттөнүп кетти деп ошол бойдон эч жака чыкпай, үйлөнбөй эле балдарын тарбиялап чоңойтtu дешти. Ошол балдар азыр эстүү болушуптур. Өкүнүчтүү, сыйын көргөнгө үлгүрбөй калдыңыз деп оюнун аягына чыга электе бирөөнүн чакырганын угуп 2 жагын карады. Абды, сени үйүңдө кишилер күтүп жатышат деген үн чыкканда чочуп кетти. Тамашалап жатабы десе, чоң эле киши, андай түрү да сезилбейт. Маанилүү бир нерсе айтчудай болуп сүйүнүп турат. Мени ким издеп келмегиле? Балаң, аялың. Уккан кулагына ишенбей, бирок чуркап жөнөдү. Чөпкө чалынып жыгылды. Жашоомдо далай сокку жеп, далай жыгылдым эле Кудайым. Дагы деле чалынып бүтө элекминби? Эмне ой менен келиштикен, жакшы кабар угуза көр деп ордунан туруп, күбүнүп, үйүн көздөй учуп эле баратты.
жүрөгү бир жакшы жышаанды сезгендей. Демейде бир адам аттабаган үйүнө көп адам чогулуптур. Ак сакалы да, жашы да Абдыбекти көрүп тура калышты. Уулу чуркап келди. Чоңойгонун көрө эле келе бой таштап ыйлап жатты. Өткөндө издеп барганда качып көрүнбөй койгон аялы күнөөлүдөй болуп, өзүн коомай кармап турганын да көзү чалып өттү. Аксакал киши сөздү ток этээр жеринен баштады. Иним, бир айылдан бир айылга куда түшүп тойлорго барчу элем. Мынтип кечирим сурап келем деп ойлогон эмесмин. Бирок мажбур келдим. Бир адамдын катасы менен түрмөнүн нанын жеп келдиң, бүлөң чачылды. Жаманатты болдуң. Көрсө, сен күнөөлүү эмескенсиң. Күнөөлүү адам жакында эле көзү өтүп кетти. Мен ошол адамдын уруусунун аксакалы болом. Мен да өз оозунан укканда акылым чачылды. Бир күн калганда өзү сезди окшойт, мени чакырып баарын айтты. Өлтүрөм деген эмес элем, бирок айтышып кеттик эле. Катуу чапсам түркүктү сүзүп алды. Ортобузда акча бар эле. Бир аз кое тур десем, намыска тийген сөз айткан. Машинага салып, көчөнүн бурумуна таштап койгом. Эсине келип кетип калат деп ойлопмун. Өтүп кеткенин угуп корктум. Бирок эч ким көргөн эмес экен, мени издеген адам болгон жок. Менин ордума Абдыбек кете берди. Ошондо да айтпадым эле. Ичимде өзүмдү күнөөлөп жүрүп, 5 айдан кийин жатып калбадымбы баса албай. Доктурдан доктурга жетилеп барышты балдарым, даба болгон жок. Мээмден Казыбек чыкпай, түшүмдө кошо аралашып жүрө берди. Түндө да түшүмдө кирип, баягы мен таштап келген жолдун четинде турат. Эртең мен менен кетесиң, ага чейин Абдыбекке жолугуп, энчисин берип кой деген боюнча көздөн кайын болду. Түшүм жөн түшмес. Эми менин ордума кечирим сурап койгула. Шаардагы үйдү сатып, ошол жигитке бергиле, көрүмдө тынч жатайын, деди эле. Сени өлүмгө күнөөлөп койгонго себепчи болгон адам үчүн ортого түшүп, кечирим сурап кичирейип турабыз. Аялыңа, балаңа түшүндүрүп, аларды да ала келдик. Бул акчаны албайм дебегин. Канча жыл азап тарттың, жашоодон көп аксадың. Кудай үчүн кечире көр эми, ошол жакта тынч жатсын, деп үнү каргылданып, баштыкка салынган акчаны жерге койду. Абдыбек жер кучактап ыйлап жатты. О Кудай, кеч болсо да акталдым, ыраазымын. Эл алдында жүзүм жарык. Баламдын апасын кайра көргөнүмө ыраазычылык дегени менен ошол адамга тирүү кезинде жолугуп, бир ооз сөз айта албай калганына өкүнүп турду. Ортого түшүп келгендер өз милдетинен кутулуп, батасын берип, шашып чыгып кете беришти. Балам, эмне турабыз, элге чай бергенге камналы. Апаң да өз даярдыгын көрүнсүн. Мен деген кайра туулдум. Силер кошуналарым, кол кабыш кылгыла, анан чогуу чай ичели, деп кимдин эмне иш аткараарын да дайындап жиберди. Элден айлансаң да аздык кылат тура. Бир заматта үй шаңга бөлөнүп, иретке келип, самоордо чай кайнап, казан асылып, келиндер дасторкон даярдап жиберди. Түшүндө болуп жаткандай болуп, дагы эле өзүнө келе элек Абдыбек жанына келип калган баласын байкабады. Ата, кеч күзгө чейин үйдү оңдоп алалы, Баласынын атасы менен акылдашканга жашы жетип калганына жетин албай кетти. Балам, эртең эле баштайбыз. Сендей уулум турса, эл алдында жүзүм жарык болсо, мына ушул болот бактылуулук деген балам. Үйдүн чиймесин сен экөөбүз апаң менен кошо түзөбүз. Жаш кезимде кээде болбогон нерсеге эле наалып, нааразы болуп басып жүрчүмүн. Кудай
бардын да кадырына жет деп азаптуу күндү башыма салды окшойт. Бүткөн ишке сын айтчумун, эч кимди мактаган алкаган эмескенмин. Эми силердин жанымда экенине да шүгүр кылып жашайм. Өтөр нерсе өттү. Тиги менин ордума түрмөдө отурчу адам деле жашоосу түрмөдөн да оор болгон тура. Ойлоно берип өзүнө оор ашырып, көп жыл баспай төшөктө жаттыр. Жан дүйнөң тынч эмес болуп өмүр сүргөнүң курусун. Өз абийириңдин алдында күнөөлүү болгондон жаман нерсе жок болсо керек. А мени эл күнөөлөгөн менен Кудай алдында таза болчумун. Балам, артка кылчактай бербей, бүгүн жашоомдун жаң барагын силер менен баштайынчы. Ушундай бактылуу күнгө жетээримди сезчүмүн. Өзүмө өзүм күч берип жашадым, сынбадым, майтарылбадым. Мына, ошол күн босогомдо турат. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Кедей болсоң да, күнөөкөр болбой өмүр кечирген сонунда, туурабы? Деп уулун көкүрөгүнө кысып, жаратканга ыраазычылык айтып турду. Кээде тынч жашоонун кадырына да жетпей, кечигип түшүнүп калат турбайбы пенде деген. Өмүр жашоо белекке берилсе, жакшы жашоо белегин өзүбүзгө өзүбүз тартуулаган колдон келбес иш эмес тура.